Коммерциялық банктардын проценттик ставкасын ким аныктайт? Банктардын проценттик ставкалары банктар өзлөрү аныкташат да. Формула бар, урматтуу Алтынбек Турдубаевич. Жылына менин билишимче мыйзам бар. Сиздер бир жолу средний ошол мени чыгарып туруп аныкташыңыздар керек, туурабы? Бир жолу биз бергенбиз. Эмне айтпай атасыз, өздөрү аныктайт. Сиз ошону аныктап туруп, ошодон ашканына сиз аларга мындай предупреждение бересиңер, башка бир талаптарды коюшуңар керек да, туурабы? Ошондой мыйзам бар. Ал мыйзам эмне иштебей атат? Урматтуу Алтынбек Турдубаевич, сиз жанагы закон о ростовщичестве. Ооба. Ошол боюнча айтып атам. Закон о ростовщичестве, урматтуу Алтынбек Турдубаевич, ошол жерде жазылып турат да. Нормы закона только при обращении в суд действуют деген бар. Жалган айтып атасыз, андай эмес. Бул жерде ошол аныктап туруп, ага плюс 15 деп коюп бергенбиз мыйзамда, туурабы? Туура. А бүгүнкү күндө канча ошол сиздердин аныктаганыңыздар? Бүгүнкү күнү 16%, 15 кошулгандан кийин 31%. 31. 31ден ашырбаш керек да, негизи. Бүгүнкү күндө андан да көп берип аткан банктар болуп атпайбы, микрокредиттик компаниялар? Урматтуу Алтынбек Турдубаевич, нормы закона о ростовщичестве немножко другие, да? Түшүнүп атам. Келип туруп, давайте обсудим. Здесь все в рамках закона идет, да? Надо либо закон переделать о ростовщичестве, четко написать, что не может превышать вообще, да? Тогда мы рыночный механизм сломаем, да? А закон о ростовщичестве был разработан как помощь нашим гражданам в случае обращения в суд. Толкунбек мырза, биз ошол мыйзамга кайра кайрылып келишибиз керек экен. Плюс 15 дагы ставкасын бир аз түшүрүш керек. Ал мезгилге туура келген. Бүгүнкү күндө банктардын инфляция аябай бат кетип атпайбы азыр? Сиз айтып аткан сиздин логикаңыз менен негизи ошол туура инфляцияны санап, банктар 10%га күйбөш керек. Кардар күйө бериш керекпи? Ушул жерде дагы теңсиздик болуп атат да. Акча берген адам инфляциянын эсебин санап туруп, ошого карап проценттик пайызды коюш керек. Кредит алган адам үчүн ал иштебейт, бир гана банктын кызыкчылыгы үчүн иштеп, ошон үчүн банктардан алган акчанын жыйынтыгында элдин көпчүлүгү банкрот болуп төлөй албаган, талаш тартыштын баардыгы ушуда келип чыгып атат да. Мен туура эмес айтып атамбы? Хорошо, давайте же на нормы закона о ростовщичестве посмотрим тогда еще. Ошол боюнча бир сунуш бербейсиңер, силер ушул боюнча бир сиздер айтышыңыздар керек. Мына жерлерде оңдойлу, мына бир сунуш алып келбейсиңер. Бар закон менен эле иштей берет. Аны оңдоп, улам жашоонун турмуштун жыйынтыгына карап, күнгө карап жылы беришибиз керек да, бир сунуштап алып келсиңер керек да, Назбанк. Силер алексиңер өзүңөр банктын ичин, Назбанктын ичинде банк ачып алып туруп, өзүңөр кайра ошо процентти түшүргөндүн ордуна сиз